иш десеңиз балким иш, же болбосо Кыргызстан кетем десеңиз Кыргызстан кетесиз. Жардам берем дедим да, Кыргызстанга жиберем дедим. Элдердин акча чогултайлы десекчи, вообще чогулбой койду. Курсак кандай? Моголар кандай? Булар оверсайз молодежный болуп калабы? Буга чейин көргөндө бул ака өтө жакшы болчу, бирокчу. Анан мен Кыргызстанга барып келгенде уже ичкиликке берилип кыйналып калыптыр да. 56 кеспи? Жок, 54. Айттым го, мен жерде жатып калганда эч ким тургузбай койгон. Бир эркек тургузбай койгон. Мен жердечи мага роса видно болгон. Анан бул ака курсагачы окшойт. Туруң ака десем, жок деди. Анан мен айттым, туруң анда самса берем десем, сразу турду акачы. Урматтуу мекендештер, Рязанский проспект метросуна келдик. Бул экинчи чыга бериш. Буюрса бул жерде биздин кыргыз мекендешибиз Нурбек байкени элдердин айтымы боюнча тааныштарынын видеосу жөнөттү. Ушул жерде жүрүп өткөндө биз келдик, келип удачно застали. Бир жерде турган экен, ошо менен жолуктук, сүйлөшүп. Нурбек байкенин буюрса азыркы жашоосунан кийинки жашоосуна чейин бир шанс берип, колдон келишинче жардам кылалык дедик. Вот, ошол видеонун башынан аягына чейин түрдүрбөй көрүп туруңуздар. Буюрса кызык болот. Акимович YouTube каналына кош келиптирсиңер. Аты жөнүм Гүлжигит Бириев болот. Биздин команда буюрса колдон келген жардамды берет. Биз баштадык анда эмесе. Плюс-минус бир аптанын ичинде айдоочулук күбөлүк алып беребиз туугандар. +7 999 070 0092 номуруна байланышка чыгасыздар. WhatsApp аркылуу биз байланыштабыз. Сиздер эч жака чуркабайсыздар. Болгону ушул белгиленген күнү биз чакырганда келип туруп 1 сааттын ичинде алып кетесиздер. Болду. Россиянын башка аймактарынан булум бурчунан келип алып кеткен мекендештерибиз дагы жок эмес. Баса Россиянын ичинде таксиде иштейм десеңиздер, стаж не проблема, аны дагы басып беребиз. Менин атыман промокод кылып Гүлжигит же болбосо Акимовичтен кайрылдык деп келсеңиздер, сиздерге 1 эмес 2-3 категория бонус катары басып беришет. Сиздер башында первоначальный взнос катары 15 000 рубль акча бересиздер, болду. Анан права сиздерге даяр болуп, колуңуздарга тийип, госуслуги аккаунтуңуздардан подтверждение болуп, өзүңүздөр көргөндөн кийин, анан кийин калган акчасын бересиздер. Ушуну менен бүтөт. Биздин атыбыздан кайрылганды унутпаңыздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Асылбек байке, Кудурет байке, Нурбек байкени ушул жерден жолуктуруп, кичине мындай көптөн бери Кудурет байке жардам берип келген экен. Асылбек байке дагы азыр келсем ушул жерде маек кылып атышыптыр. Анан бул байке дагы ушундай биздин кыргыз мекендештерибизге там жардам берип, өзүнүн баягы автобуста иштеген коллектив менен, кесиптештери менен 2-3 адамды Кыргызстанга жөнөтүшүптүр. Эми бул Нурбек байкеге эмне кылсак болот, кандай кылсак болот, сиздин ой пикирлериңиздер? Менин ой пикирим ушул иште алса иштеширек, иштебесе кетириширек. Эки вариант. Эки вариант да. Бир шанс берип көрүшөк да. Сиз İşte. Мен ушунча бердим, мен макултан мен иштейм. Нурбек байке, Мен аракет кылам, иштейм. Кудайым буйруса, Кудурет байке менен Асылбек байке эки вариант деп атат. Же кетириш керек, же иштеш керек деп атат. İşteş керек деп мен мынага ыраазымын ошол. Биз сизге азыр буйруса колдон келе турган жардамды беребиз. Паспортуңуз, миграционкаңыз бар экен. Иш десеңиз балким иш, же болбосо Кыргызстан кетем десеңиз Кыргызстан кетесиз. Иш. Азыр биринчи очередте жуунуп таранып, кийим кечелерин эме кылып, кичине мындай жатак жайларды жайлайлы. Ошого эмесиз. Биз анда Асылбек байке сиздер менен байланышта болуп турабыз. Телефон номерлерин алмашып алдык. Кудурет байке, сизге да Алла разы болсун. Саша. Саша, да? Нурбека знаете? Давно? Сколько мы с тобой знаем? Сколько? Давайте вот сюда встанем. Сколько вы уже знакомы? Сколько мы с тобой знакомы? Короче, я так понимаю, что вы уже как близкие уже общаетесь, наверное, давно уже знакомы. Нормально. Но у меня уже... Все, понял, Александр. Тогда мы поехали менять жизнь Нурбека, иншалла. Давай, брат, удачи. Все, вам так же. Ага. Иншалла, бүгүнтөн баштап бир мындай жашоого өзгөрүү киргизип көрөлү. Биринчи Алладан, экинчи пенде кичине мындай аракет кылабыз да. Ошон үчүн сиздин өзүңүздөн дагы бир аз мындай эме керек да. Умтулуу керек да. Аракет бар, менде аракет бар. Курсак кандай? Курсак сочлы. Токпу? Курсак ток. Мына ачык айкын айта бериңиз. Курсак ачпаса, курсакты сыйлайлы биринчи кезекте. Баня Саняга кандай? Түштүңүзбү, түшпөдүңүзбү? Качандан бери түшө элексиз? 10 күн, 15 күн калды. 10 күн, 15 күн. Значит, биринчи кезекте кийим кечени алып алып туруп не кылабыз? Хостелге жайгашалы. Телефонуңуз барбы, жокпу? Телефон жок. Урдап кетти. Сиз менен байланышта боло турганда телефон жок экен. Эң башкысы документти жоготуп алыптырсыз. Жакшы.
Здравствуйте, здравствуйте. Қыздармен амандашып атам, Нұрбек байке жыларыңыз. Олар қандай? Бұлар оверсайз, молодежный болып қалауы. Иә. Қана, бір вариантын айтыңызшы. Көріңіз, тәтігі варианттардан қарайлышы. Моғыл жерлері что-то нормально оқшайды. 56 кес пе? Жоқ, 54. 54? Бұл чоң, слишком. 54, 52. 54, 52 болса, моғы қанша екен? Бұл чоң. Чоң, слишком чоң. Жашки алып берер. Все, брат, спасибо. Ал мен ол байкені слушай, айтайын бе, если. Нұрбек байке. Қазір не, очки алғаны кетіп отырсыз ба? Жоқ, мен братскілер таныштырды. Сізді көріп күліп қойды. Байкенің дағы көз көруісі дағы біраз емекен. -5 очки тағат кен. Азырқы учурда -5 емес, -4-ті тағып жүреткен. Ошон үшін біраз дискомфорт болып отқан үшін -5 очки алалы деп очки келет аз. Очки алған жерді білеткен мінеке. Что там, пойдет? Конечно. Идет, да? Я не Берем? увидел, вот вижу, что она красивая. Если только под расчет. Это как? Издач? А. Жашка. Нұрбек байкені ушул жерде көрөт билеңиз? Ya постоянно ko'raman. Самса мамса берет билеңиz? Конечно. Qancha Bizga уже bo'lsa? kelaveradi endi aytasiz. Mana somsa, nomer 1 somsa. Kelgan odamlar kelib yesin. Agar yo'qmasa besplatniy. Qo'l beringiz. Bo'ldi, ana. Sözünüzü götürün. Nomer 1 somsa, etlar qirg'izchasiga et yumshoq. O'zbekchasiga novosi go'shida, yumshoq go'sht. Kelaveradi. Кашарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопарктын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, аны акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок жана эч кандай комиссия жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Сити Мобилге жана Яндекс кулап беришет. Курьер, грузовой, экспресс ал тарифтери да бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалар розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан деген промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Анан парктын шарттары менен таанышып жайып аткан болсо кошулуп мен чогуу иштей бериңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Саламатсызбы, ассаламу алейкум. Кандордон ишчиси кандай эмнесиз сиз? Ушул жерде продавец. Видеого руксат эмеспи? Эмне болду эле? Бул Нұрбек байкенин өмүр баяны боюнча видео болуп Мен атат. точно берем. Жоқ, Қырғызстан емес, жұмысқа. Не боюнча айтышым керек? Кыскасы мекендештер, Жоқ, мен мына Қазақстан реклама. эмеде Хан Ордо деген самсада Нұрбек байкенин паспорту менен миграционныйны ошол жерде сактап туруптсуздар. Анан айтып атат, ушул жерде бакты, чындап элеби? Ошондой болду. Киргендерге тоскоол болот, кире бериңиздер. Самса жок бирок. 20 минутта деп. Самса жок дейт. Сиздин атыңыз? Элиза. Элиза. Бул байкени көптөн бери тааныйсызбы? Кышта мына жерде эмне болуп калганда мен ака жардам берем дедим эле, бирок неме тура албай калдым да. Мага кичине обидно болуп калды акыркы кезечи. Жардам берем дедим да, Кыргызстанга жиберем дедим. Элдердин акча чогултайлы десекчи, вообще чогулбай койду да. Паспортун алып коюу. Мен алып койгом ошондочу, жоголуп кетпесин деп. Анан телефонду алып келип берем дегем. Хозяиным айтсам алып келип берди, бирок жогон жоготуп алды. Сиз бул жерде жөн эле иштейсиз. Иштейм, анан эмнерде жүргөндө боорум ооруп кеткенде кышта өтө суукта жүрүп калган. Көптөн бери көрөсүз. Ооба, мен буга чейин көргөндө бул ака өтө жакшы болчу, бирокчу. Анан мен Кыргызстанга барып келгенде уже ичкиликке берилип кыйналып калыптыр да. Ошондо көрүп алып, сиз мындай эмес элесиз го деп ошондой айткам. Таңгалы. Анан хозяиным айттым, бул акага ушинтип самса берип турайлы депчи. Анан ошентип хозяиныбыз карап атты. Мындай жашоодо ар кандай нерселер болот го. Ыдылды болот. Эми буюрса бул ситуацияда Атын Нурсултан. Ошого да чоң рахмат. ыраазычылык билдирип атасыз. Ыраазычылык билдирем. Ошончо январдан бери багып келди. Азыр кетип атасызбы ошондо? Кеттим болду. Анда могу Хан Ордо самсасынын жетекчиси Нурсултан байке жана ошондой эле Элиза айым сиздерге Алла ыраазы болсун. Кайдыгер карабай кичине болсо да колдон келишинче жардамды берип аткан экен Нурбек байкеге. Сиздер ошентип чыкканына кубанып кеттим. Негеден мен өзүм неме тура албай калдым да, мен жазга чейин иштесе кетип калса Кыргызстанга дедим эле да. Мен өзүм акча чогултуп баштадым. Не кылдым, бирок четинде кыз бала баары небиз го, баягындай не деп коет, өтө күйөөң уруксат бербейт эле, ушу мен үйгө алып барып. Чектөөлөр бар. Ошондой болуп
кетире албай калып кичине өзүм ыңгайсыз сезип жүрдүм азыр эле эми жакшы болду. биздин максат буюрса бул байкеге эки вариант берип атабыз. Же Кыргызстанга кетемиз, Кыргызстанга кетпейм деп кетиребиз. койгондо мен ошондо Калып иштейм десе шанс берип, жумуш өтө тауып, жакшы квартира мен тауып, ошого обидно эме болуп кылып та- жүргөндө мен кыла албай калдымчы. Жатып калганда эч ким тургузбай койгон, бир эркек тургузбай койгон нердечи мага роса обидно болгон. Анан бул ака курсагачы окшойт. Туруң ака десем жок деди. Анан мен айттым, туруң анда самса берем десем сразу турду акачы. Анан туруп эки самса менен чай алып бердим, ичти. Анан мияка кирсем айтты кишилер: мындайлар Кузминкиде толло не кыласың башың өртүк деди. Анан мен ошол жерден эле карап качтым да. Мен ошол жерден 10 сом болсо да таштасаңыздар ошо ака Кыргызстанга жетип кетирели. Сиз ушул жерден Ооба. сбор Десем анан бирок хозяиным айтты, клиенттер өз самса зорго жеп атса сен андай кылба деди. Лучше мен акчасын берейин, ошо 8-9 миң болуп аткан ошол убакта билетчи, кетирип берейли деди да. Дегенде анан мен айтсам жок кетпейм деп калды. Кийин кетем деп аткан. Бирок хозяин билет алып бере албагандан кийин убакыт созулуп кеткенден ака кетпейм деп калды да. Анан биз ушул жерден тамак жеп ушинтип жүрө берсин дедик. Ошол убакта эжелер акча которгон. Кийин менен сурашты да ушинтип. Кеттиби эмне болду деп. эжелер кандай рандомный эжелер? Жок, мен группаларга да тараткам аканын сүрөтү эмес Жардам мындай. берип дегенсиз. Жардам берели, бир ака кыйналып калыптыр, кичине жашоодо өдөлдүй болот депчи. Значит, сизде азыр загранпаспорт, ID карт, миграционный картасы сизде болуш керек, ошо бердиңиз и ошол жана өзүңүз ачкан кайрымдуулук фондбу же эжелер которгонбу? Ошондо бир телефон алып келип берген, анан сим картага деп ошол акчадан бергем. Анча-мынча бир нерселерге дегенде ошол акчадан бергем. Өзүбүз көбүнчө биз көбүнчөсүн өзүбүз кошуп койгонбуз баягы чын жүрөктөнчү. Элдер ошо 100 сом ошондой кылган, анан ошо акаларга айтарым, кетирдиңерби деп айтышканда, анан мен кыз бала экен, мен толук кетире албадым дедим да. Десем какшык сыяктуу айтышты, бирокчу. Мындай болот. Эң башкысы Элиза эже болгон байкеге тиешелүү аманаттарды өзүнө тапшырды. Эже өзүнүн мойнундагы болгон эмесине кайдыгер карабай колдон келишинче жардам бериптир. И арзуган бир там 1000 канча акча чогулду. Ошол акчаны да бердиңиз. Өзүнүн керектелүүчү нерсеге жумшайт. Нет кылып койгом да, өзүм акчам бирок мындай кичине бир-эки кыздын акчасы бар. Анын ичиндечи баягы жаз келсе футболка алып беребиз, кыштык кийим ыргытып, мен үйүмө алып барып, күйөөмөн сурап жуунтуп, анан кийинтебиз деп аткам да. Күндө келгенде жүрөгүң чыз этип калат да, деп бетим карабайчы. Ошентип атып мен күйөөмөн сурашым керек экен, ол да иши көп экен да. Анан карасам чачтарын оңдоп коюшуптур, анан эл кайдыгер карабаптыр деп калдым да. Демек, ошол жана ким кайдыгер карабай ушул Нурбек байкеге жардам көрсөткөн болсо, барыңыздар көрүп аткан болсоңуздар, Алла ыраазы болсун. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Бул эжеге дагы келип келип ошол жерден самсалардан өз тебеткен сайын Нурсултан байке менен эженин иши жүрүшөт демекчи, ошол. Аптекадабыз. Каптоприл, айшыл, майда чүйдө дарыларды алып атабыз байкеге. Байкени успокаивать эте турган дары-дармектерди алдык. Там, не знаю, майда чүйдө аптекадан и кирип аз квартирада жайгашып, жуунуп таранып, аз кичине тердептир байке. Эмнеге тердедиңиз? Давление. Давление, Всё, кеттик. Квартирага келдик. Нурбек байкени эптеп атып бир душка кирди, жуунду, таранды, ыргыта турган кийимдерин бир баштыкка салды, ыргытты. Өзүнө алып кала турган кийимдерин алып калды. Эртең аны бир стрикадан өткөргөндөн кийин рабочий кылат. Жуунуп чыктыңыз. Дары-дармектерин ичти, ысык чайдан, суук чайдан бери ичти. Биографияга көп эме барбай эле коелу дагы. Мындай кылалы. Буюрса, ушул жерге квартирага келдик. Бул жердеги квартирада байкени кабыл алып, байке менен бир күнүгө жумушка барып келе турган, байкеге ушундай шарт түзүп берген, байке өз кадр сыртында туруп турайын пока деди. Ага деле макул болдук, но Аллах ыраазы болсун. Ушул байке менен эми күнүгө ушул жерде жатып, жумушка стройкада иштейм деди болуш керек. Күнүгө жумушка барып келип, ушул байке менен бир 10 күндөй бир аракет кылып, 10 күндүн ичинде биз документ жагын каралашканга жардам беребиз. Посольство болсо посольство менен, башка жактар болсо башка жагынан. Кадр сыртында дагы айттым, бир кыйла сүйлөштүк. Ушул квартирага сизди макул деп приютить этип, эме кылып, кыргыз экен деп кайдыгер карабай жардам берем деген, ишке алып барып алып келем деген адамга мен ойлойм эми бизди жана ошондой эле ушул видеонун демөөрчүсү болгон автосервис 24/7 иштеген автосервис бар. Ошол автосервистин негиздөөчүсүнүн колдоосу менен ушул нерселер болуп атат да. Келечек дагы ушундай бир жардамга муктаж инсандар боло турган болсо, айырмасы жок там
Кудай сактасын эми болсо Эми Нурбек байке Исмаыл көчөдө калган бир туугандарыбыз болсо жардамга биз даярбыз, кайрылсаңыздар болот телефон номерлерге. Анан бул байкелерди бизди уят кылбайсыз го деген ойдомун. эми бул азыр сезим өзүмчө өзгөчө. Мен чынын айтсам башында ишенген жокмун. Адамдар ар кандай да бир жака алып барып коет, же неметип коет, алдап туруп же бир неме кетирип коет. То есть бул ишенбегениңиздин немеси сизге жардам берем деп коюп дегендер көп болду. бербей койгондор бар экен. Ооба, болду. Алып баргандарым болду. 5000 сомдон акча берем дегендер да болду, алдагандар болду. Ал жерден качып келген көп жерден. Ошондой көп ситуациялар болгон да. Ошон үчүн коркуп ишенбей башында мен баргандай ой кетти. Дагы булар кийин кандай кайсы жерге алып барат, эмне кандай ой дегендейчи. Сизди ушул интернет айдынында соц тармактарда көрүп аткан досторуңуз, жакындарыңыз болсо, эмне дейсиз аларга? Аларга эчтеке дей албайм. Эчтеке дей албайсыз. Эми алардын алдында мен азыр неудобно. Неудобно, ооба, түшүнөм сизди, түшүнөм. Нурбек байке менен жогоруда айткандай эле 10 күндүн арасында Нурбек байке каяка өзгөрүлөт, эмне болот, өзүнүн айткан сөздөрүндө турабы, турбайбы, эмне болот, ошолордун баардыгын буюрса эми улантысын көрүп турсаңар болот. Экинчи чыгарылыш кылып туруп 10 күндөн кийин келип Нурбек байкенин акыбалы боюнча дагы бир чыгарылыш кылабыз. Биз өзүбүздүн баягы жөн эле жардам берип, квартирага жайгаштырып койдук, кеттик эмес. Нурбек байкенин кийинки акыбалдарына дагы силерди маалыматта кылып турабыз. Маалымат берип турабыз баардыгына. Ошондой. Нурбек байке, эмне дейбиз эми аягында? Эми соңунда дейилчи. Себеп дегенде кадр сыртында көп сөздөр сүйлөдү, аны сүйлөй берсек видео чересчур узун болуп кетет да. Ошол эми биздин каналга каттала элек болсо катталып көзөмөлдөп тургула туугандар. Нурбек байкенин көрсө колдон келишинче жардам кылдык. Ыраазыбыз го демей. Экинчи чыгарылышта көрүшкөнчө сизди ушул жерге калтырып атабыз буюрса. Урматтуу мекендештер, ассаламу алейкум. 24/7 иштеген автосервис сиздердин кызматыңыздарда. Бул жерде мотор кылышат, ходовой кылышат, май алмаштырышат, жана колодка, бүт ошондой нерселерди алмаштырышат, ГРМ и дагы башка нерселердин бардыгын. Баса Портер, грузовой, газель, ушундай нерселердин дагы жана кабинкасын, сварочный работалар бүт бардыгы бар. Онуңуздарга тетиктердин бардыгы бизде бар, жана ошондой эле жок тетикти буйрутма менен тез аранын ичинде алдырабыз. Күтүү залы мына ошондой роскошный кулерде суусундуктар бар. Пульт, интернет, телевизор, YouTube, Wi-Fi бары бар, чай, кофе. Албетте ар бир посетительге каралат, жана ошондой эле таттуулуктар. Ушул жерде отуруп машинаңыздар тейленип атканда күтсөңүздөр болот. Навигаторга Староватучинский проезд 10, строение 16 деп тересиңер да туугандар келгенде, жана ошондой эле охрана бар, охранадан кирип атканда 16-строениеда 24/7 иштеген автосервиске десеңиздер, мындай эле киргизет.